Сәлем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Қызым, бұл қандайша мүмкін? Мен мұны өз көзімменен көріп жатам, бирок дагы эле ишеме албай жатам. Бір кара топурак жана көл жаш. Асман түтүктөп, кара булуттар жерге түшүп келгендей тунжурап турду. Күз айынын ызгаардуу шамалы мүрзөнүн бактарын ызылдатып, адамдын сөөгүнөн өтүп жатты. Зуура апанын көзүнөн аккан жаш жамгыр тамчыларына аралашып, бетиндеги терең бырыштарды жууп түшүдү. Ал алдында казылган кара жерге, жаңа эле көмүлгөн мүрзөгө телмире карап, эки тизисин кучактап отурду. Айзада, айланайын келиним. Өзүмдүн кызымдай болуп калбадың беле? Эми ментип бизди таштап кайда кеттиң? Баламдын арманы кимге айтылат эми? Зуура апанын онтоп ыйлаган үнү көрстөндөгү жымжырттыкты бузуп турду. Анын жанында уулу Рустам таштай катып үнсөзсүз турган. Рустамдын көздөрү кызарып, өңү купкуу. Ал келинчеги Айзаданы ушунчалык катуу сүйчү. Экөө баш кашкануна 2 жыл болгон, алдыда канчалаган максаттары, балалуу боо кыялдары бар эле. Бирок тагдырдын таш боордугу баарын бир заматта талкалап салды. Айзада бир жума мурун Бишкек ошолунда коркунучтуу автокырсыкка кабылган. Ал бараткан такси жүк ташуучу унаа менен сүзүшүп, унаа толугу менен күйүп кеткен эле. Куткаруучулар денелерди алып чыкканда, аларды таануу мүмкүн эмес болчу. Зуура апа менен Рустам өлүкканага барганда, аларга Айзаданын колундагы Руслан белек кылган Нике Шакигин жана мойнундагы чынжырчасын гана көрсөтүштү. Денеси толугу менен күйүп кеткендиктен табытты ачтырбай, жабык бойдон көмөгө туура келген. 2 күнгө жымжырттык. Арадан бир жума өттү. Бүгүн Айзаданын каза болгонуна 7 күн толуп, үйдө Куран окутулуп, туугандар тараган эле. Чоң 2 кабаттуу үй азыр ушунчалык жана муздак сезилип турду. Мурда бул үйдө Айзаданын шаңдуу күлкүсү, ашканада идиш аяктын калдыраганы, мешке бышкан нандын жыты чыгып турчу. Эми болсо өлүмдүн суук деми гана калгансыйт. Рустам бөлмөсүнөн чыкпай, Айзаданын сүрөтүн кучактап алып, күнү-түнү ичимдикке берилип кетти. Зуура апа уулунун бул абалын көрүп, жүрөгү канжылап турса да, кайраттуу болууга аракет кылды. Ал үйдү жыйнап, батага келгендерден калган идиштерди жууп бүтүп, түнкү саат 2 чамасында гана өз бөлмөсүнө кирип жатты. Көзү илинип баратып, Зуура апа кандайдыр бир түш көрдү. Түшүндө Айзада аппак көйнөк кийип, эшиктин алдында турат экен. Бирок анын жүзү көрүнбөйт, тек гана колу менен үйдүн ичин көрсөтүп жаткансыйт. Зуура апа чөчүп, ойгонуп кетти. Маңдайына муздак тер кетип, жүрөгү түкүлдөп согуп жатты. Үш ашканадагы элес. Түн ортосу. Үй ичиндеги жымжырттыкты дубалдагы сааттын чык-чык эткен добушу гана бузат. Зуура апанын тамагы кургап, суу ичүү үчүн ордунан турду. Халатын кийип, коридорго чыкканда, ашкана тараптан кандайдыр бир добуш угулду. Бул муздаткычтын эшигинин ачылып жабылган добушу эле. Андан кийин суунун шылдырап акканы жана чайниктин плитага коюлган дабышы угулду. Зуура апа тактоп калды. Рустамго, байкуш балам, ичип алып суусаган окшойт деп ойлоду ал. Бирок кадамдарын ылдамдатып ашканага жакындаганда, абадан тааныш, өтө тааныш жытты сезди. Бул Айзаданын жакшы көргөн ваниль аралашкан атырынын жыты эле. Зуура апанын денесин калтырак басты. Өлгөн адамдын атырынын жыты кайдан шыксын? Жемен акылдан адашып баратамбы деп ойлоду. Ашкананын эшиги жарым-жартылай ачык турчу. Ичте жарык күйбөгөнү менен, терезеден түшкөн айдын жарыгы бөлмөнүн ортосун бүдөмүк жарыктандырып турган. Зуура апа эшикти акырын түртүп, ичкири баш бакты. Ошол көз ирмемде анын канжаны катып, жүрөгү токтоп калгандай болду. 4 үрүй учурган жолугушуу. Ашкананын ортосунда, терезеге далсын салып, бирөө туруптур. Узун кара чачтары түшүнө чейин түшкөн, үстүндө Айзаданын сүйүктүү гүлдү халаты.
Сөлүкүт чайникке карап бир нерсени күбүрөнүп жатты. Бул кыймыл аракет, бул бой келбет 100% Айзаданын өзү эле. Зуура апанын буттарынан алып кетип, эшиктин кесагасына косяк сүйөнө калды. Анын көздөрү чекчейип, демей кысылды. Арбакпы? Элеспи? Же чындап эле тирилип келдиби? Айзада. Зуура апанын үнү коркунучтан кырылдап, араң чыкты. Сөлөкөт селт этип ордунда катып калды. Ал жай гана артына бурулду. Айдын жарыгы анын жүзүнө түшкөндө Зуура апа эсин жоготуп жыгыла жаздады. Ооба, бул Айзада болчу. Анын жүзү кубарып, көздөрү коркунучтан чоңоюп кеткен экен. Ал эч кандай күйгөн эмес, эч кандай арбакка да окшобойт, кадимки эле, тирүү. Дем алып турган адам эле. Зуура апанын башында миңдеген ойлор чагылгандай чартылдады. Бул кантип мүмкүн? Алар бир жума мурун эле мүрзөгө топурак салып келишпеди беле? Жактып ыйлаган, Куран окуткан маркум кантип азыр анын ашканасында чай коюп жүрөт? Эй келин. Зуура апанын үнү бөлмөнү жаңыртып катуу жана үрүй учурарлык чыкты. Биз сени көмүп келбедик беле? Бул эмне деген шумдук? Сен кимсиң? Арбакпы? Айзада чөчүп кетип, колундагы чынысын жерге түшүрүп жиберди. Чыны сынып, сыныктары чачырап кетти. Бирок ал качкан жок, тескерисинче Зуура апага карай тез кадам менен басып келип, сөмүн эриндерине така. Апа. Жалбарам, кыйкырбаңыз. Рустам ойгонуп кетпесин. Айзаданын үнү калтырап, көзүнөн жаш мөлтүлдөп куюлуп кетти. Анын калдыруу тирүү адамдыкындай эле, бирок муздак экен. Ал Зуура апанын колунан бекем кармап алды. Апа, мен тирүүмүн. Мени эч ким көмгөн жок. Ал табыттагы мен эмес болчумун. Бирок, эгер сиз азыр үнүңүздү чыгарсаңыз, экөөбүздү тең өлтүрүшөт. Зуура апанын мээси бул маалыматты кабыл ала албай, дүйнө тегеренип бара жатты. Келини тирүү. Табытта башка адам көмүлгөн. Жана аларды өлтүргүсү келген бирөө бар. Күтүлбөгөн жерден, экинчи кабаттан орк адамдардын добушу угулду. Рустамдын бөлмөсүнүн эшиги ачылып, тепкич менен ылдый түшүп келе жаткан дабыш чыкты. Апа, ким менен сүйлөшүп жатасыз? Таң атпай эмне болду? Русландын мас, бирок агрессивдүү үнү жакындап келе жатты. Айзаданын жүзүнөн чыныгы үрүй учууну көргөн Зуура апанын жүрөгү дагы бир жолу шуулдей түштү. Эмнеге Айзада өзүнүн сүйүктүү күйөөсү Рустамдан мынчалык коркуп жатат? Апа, мени жашырыңызчы, суранам, деп шыбырады Айзада бурчка тыгылып. Кадамдар ашкананы көздөй жакындап калды. Бир секунддук чечим. Тепкичтин жыгачтары Рустамдын орк адамдарынан улам кычырап, ашканага жакындап калды. Зуура апанын жүрөгү оозуна кептелди. Ал маңдайында титиреп турган, көздөрү коркунучтан чекчейген Айзадага карат. Келининин жүзүндөгү үрүй анын тирүү экенинин гана эмес, бул үйдө ал айта албаган чоң коркунуч бар экенинин далили эле. Тез подвалга. Төшөктүн алдындагы эшик менен түш. Деп шыбырады Зуура апа, Айзаданы ашкананын бурчундагы кичинекей кампага, кладовка түртүп. Айзада үнсүз гана жылып кирип, эшикти ичинен жапканга үлгүрдү. Ошол замат ашкананын басогосунда Рустам пайда болду. Анын үстүндөгү көйнөгү иретсиз, чачтары уйпаланган, көздөрү ичимдиктен улам кызарып, кабагы бүркүлгөн. Колунда жарымы ичилген арактын бөтөлкөсү. Апа, эмне кылып жатасыз бул жерде? Ким менен сүйлөштүңүз? Рустамдын үнү муздак жана орой чыкты. Ал мурунку назик, сылык Рустамга таптакыр окшобой калган эле. Зуура апа титиреген калдырун халатынын чөнтөгүнө катып, жердеги сынган чынынын сыныктарын көрсөттү. Суу ичейин деп туруп, чыныны түшүрүп алдым, балам. Өзүм менен өзүм сүйлөнүп жаткам. Каарлыкта Зуура апанын үнү калтырап кетти. Рустам ашкананы шектүү карап чыкты. Ал мурдун чүрүштүрүп абаны жыттады. Бул жерден атырдын жыты чыгып жатабы?
Айзаданын атырынын жыты Рустамдын көздөрү кызыктай жалт этти. Ал кампанын эшигине жакындай баштады. Зуура апанын деми тактоп калды. Эгер Рустам азыр эшикти ачса, баары бүтөт. Рустам, жетти эми. Зуура апа катуу үн менен уулун тактотту. Сен ичип алып, баарыбызды жинди кыла турган болдуң. Айзада жок. Ал көмүлгөн. Атырдын жытаанын кийимдеринен чыгып жаткандыр. Бар бөлмөңө кир. Рустам апасына бир топка тигилип турду да, колундагы бөтөлкөнү үстөлгө тарс этип коюп, эч нерсе дебестен чыгып кетти. Анын кадамдары кайрадан үйдү көздөй угулуп, бөлмөсүнүн эшиги тарс жабылганда гана Зуура апа терең дем алды. Эки подвалдагы сыр. Зуура апа кампанын эшигин ачып, Айзаданы подвалдан үйдү чыгарды. Экөө конук бөлмөнүн эң четки, Рустамдын бөлмөсүнүн алыс бурчуна барып отурушту. Жарыкты күйгүзүшкөн жок. Эми айт, Айзада, бул эмне деген шумдук? Сен кырсыкка кабылган жок белең. Биз кимди көмдүк? Зуура апа келинин муздак колдорун жылытууга аракет кылып сурат. Айзада ыйлап жиберди. Анын окуясы Зуура апанын үрүйүн ого бетер учурду. Апа, Рустам сиз ойлогондой адам эмес. Анын бизнеси карызга батып кууруй баштаган. Ал менин атыма чоң суммадагы өмүрдү камсыздандыруу, страхование жизни полисин жаздырыптыр. Эгер мен өлсөм, ал миллиондогон акча алмак. Ошол күнү кырсык болор күнү ал мени өзү таксиге салган. Бирок мен таксиге отурар замат ичим ооруп, дарканага кирип кетейин деп түшүп калгам. Такси мени күтпөй кетип калды. Анан 5 мүнөттөн кийин ошол таксинин жүк ташуучу унаа менен сүшкөнүн көрдүм. Айзаданын денеси калтырап жатты. Мен коркуп кетип, Рустамга чалайын дегем. Бирок жолдун четинде Рустамдын унаасын көрдүм. Ал кырсык болгон жерди алыстан карап, телефонду бирөө менен сүйлөшүп күлүп жатыптыр. Баары бүттү, ал өлдү деп жатты. Мен ошондо түшүндүм. Бул кырсыкты ал өзү уюштурган. Ал мени өлтүрүп, акча алгысы келген. Үш табыттагы бейтааныш. Токта. Анда биз кимди көмдүк? Зуура апанын башы айланды. Кырсыкта таксинин ичинде менин ордума отурган башка бир байкуш кыз бар болчу. Анын денеси таанылгыс болуп күйүп кеткенде, Рустам менин шакеги менен чынжырымды ошол өлүккө тагып койгон окшойт. Ал мени өлгөн деп жарыялап, бат эле көмүүгө ашыкты. Мен бир жума бою корконумдан курбумдун бош үйүндө жашынып жүрдүм. Бирок бүгүн чыдабай кеттим. Сизди сагындым, баарын айтайын дедим. Бирок Рустамдын бул абалын көрүп коркуп жатам. Ал мени тирүү экенимди билсе, бул жолу өз колу менен өлтүрөт. Зуура апа селейип калды. Өзү төрөп, өзү баккан уулу канкор беле. Акча үчүн өз аялын өлүмгө байлаган желмогуз беле. 4 күтүлбөгөн конук. Дал ошол учурда үйдүн сырткы дарбазасынын коңгуроосу катуу кагылды. Түнкү саат 3. Бул убакта ким келиши мүмкүн? Зуура апа терезеден сыртты карат. Дарбазанын алдында полициянын унаасы жана дагы бир кара джип турат экен. Айзада, тез кайра жашын. Зуура апа келинин кампага киргизип, өзү дарбазага жөнөдү. Дарбазаны ачса, ал жерде полициянын тергөөчүсү жана Рустамдын бизнес боюнча өнөктөшү туруптур. Зуура эже, кечириңиз, түн ичинде тынчыңызды алды. Бизге Рустам керек. Кырсык боюнча жаңы жагдайлар ачылды. Жана Айзаданын өлүмүнө байланыштуу камсыздандыруу компаниясы арыз жазды. Алар өлүктүн дыңкысын текшерүүнү талап кылып жатышат, деди тергөөчү кабагын түйүп. Зуура апанын жүрөгү шуу дей түштү. Эгер дыңк текшерилсе, табыттагы Айзада эмес экени ачыкка чыгат. Бул Рустамдын түрмөгө кетиши деген сөз. Бирок эң коркунучтуусу, Рустам азыр эмне кылат? Зуура апа артына бурулганда, үйдүн экинчи кабатынын балконунда турган Рустамды көрдү. Рустамдын колунда мергенчилик мылтыгы бар эле. Анын көздөрү жинди адамдыкындай жанып, ылдыйдагыларды карап турду. Ал баарын угуп турган окшойт.
Эч кимдин текшербейт. Деп пикирди Рустам балкондон мылтыгын үйдө көтөрүп. Кеткеле бул жерден. Айзада өлдү. Ал меники. Ошол учурда кампанын ичинен Айзаданын кыркануунан кокустан чыгып кеткен ачуу чыңырыгы угулду. Рустамдын кулагына бул үн жетти. Ал мылтыгын жерге түшүрүп, үйдүн ичин көздөй жалт бурулду. Бул эмне? Бул кимдин үнү? Айзада. Рустам жиндидей болуп төмөн карай чуркап кирди. Бир жырткычтын ачуусу. Кампанын ичинен чыккан Айзаданын чыңырыгы үйдүн ичиндеги коркунучтуу тынчтыктын ташталганын чыгарды. Рустам балкондон атырылып түшүп ашканага кирип келгенде, анын жүзү адамдыгына окшобой калган эле. Анын көздөрү чекчейип, оозунан көбүк чачырап, колундагы мылтыгын актып жатты. Айзада. Чык. Мен сени тирүү экениңди билем. Сен мени түрмөгө отургузгуң келеби? Мени алдагың келеби? Рустамдын үнү жинди адамдын күлкүсү аралашкан арылдоого окшоп жатты. Зуура апа уулунун алдын тосуп, анын жакасына жабышты. Рустам, токто. Эсиңе кел. Ал сенин аялың го. Сен эмне кылып жатасың? Өз апаңды атмак белең. Зуура апанын үнү чыңырып чыкты. Бирок Рустамдын ичине шайтан кирип алгандай эле. Ал апасы бир колу менен катуу түртүп жиберди. Карыган аял үстөлгө урунуп, полго кулап түштү. Рустам кампанын эшигин бар күчү менен тепкелеп, кулпусун бузуп жиберди. Айзада. Кайдасың? Ал кампага кирип барды, бирок ичи бош эле. Төшөктүн астындагы подвалга кеткен люк ачык турганын көрүп, ал жакты көздөй атырылды. Эки подвалдагы караңгылык. Айзада подвалдын эң түпкү бурчуна, көмүр салынган каптардын артына жашынган эле. Анын деми кысылып, жүрөгү токтоп кала жаздады. Жогорудан Рустамдын оор үтүктөрүнүн тепкичтен түшүп келе жаткан дүбүртү угулду. Сени таппай кайбойм. Сен өлгөнсүң, Айзада, өлгөндөр кайтып келбеши керек. Рустам мылтыгынын фонаригин күйгүзүп, подвалдын ичин тинте баштады. Дала ошол учурда үйдүн негизги эшиги тарс этип ачылып, ичкери тергөөчү жана куралданган эки полиция кызматкери кирип келишти. Алар Рустамдын мылтыгы бар экенин көрүп, сактык менен кыймылдап жатышты. Рустам Саматов. Мылтыкты жерге таштаңыз. Колуңузду көтөрүңүз. Деп пикирди тергөөчү. Бирок Рустам аларды уккан жок. Ал подвалда Айзаданын халатынын чети көрүнүп калган каптарды таап алды. Ал мылтыгын ошол тарапка кезет. Рустам, жок. Подвалга чуркап түшкөн Зуура апа уулунун колуна жармашты. Ошол секундда мылтык парс этип атылып кетти. Ок Айзадага эмес, подвалдагы эски текчелерге тийип, идиш аяктар чачырап кетти. Полиция кызматкерлери Рустамды басып жыгып, колундагы мылтыгын тартып алышты. Үш сырдын ачылышы. Үй ичи хаоска толду. Рустамды кишендеп сыртка алып чыгып баратышканда, алдагы эле, ал тирүү. Ал өлгөн жок. Мен баарын туура кылгам деп жөлүп жатты. Тергөөчү Айзаданы подвалдан демеп чыгарды. Келиндин үстү башы чаң, жүзү көз жаштан жуулган. Ал Зуура апанын кучагына кулап түштү. Апа. Ал мени чындап эле өлтүргүсү келди деп шолоктоп жатты Айзада. Тергөөчү Зуура апага карап, улуттуу сүйлөдү. Эже, бизге баарын айтып беришиңиз керек. Бул жерде камсыздандыруу үчүн жасалган алдамчылык эле эмес, киши өлтүрүүгө даярдык көрүлгөн. Жана эң негизгиси, биз Айзаданын ордуна көмүлгөн кыздын ким экенин табышыбыз керек. Айзада титиреген калдыруу менен подвалдан ала чыккан кичинекей темир кутуну үстөлгө койду. Мен подвалда жашынып жатып, Рустамдын эски документтеринин арасынан мына буларды таптым. Ал кутуну ачты. Ичинде бир нече паспорт жана кагаздар бар эле. Зуура апа паспорттордун бирин ачып карап, үрү учту. Анда Рустамдын биринчи аялынын сүрөтү турат эле. Мындан 5 жыл мурун дайынсыз жоголду деп табылган биринчи келин. Кудайым-ай. Ошондо Рустам муну биринчи жолу кылып жаткан жокпу? Зуура апанын башы айланып, отургучка отура кетти.
4 мүрзөдөгү экинчи сыр. Бул паспорттор Рустамдын биринчи аялына жана дагы 2 бейтааныш аялга таандык, деди тергөөчү паспортторду текшерип жатып. Биз эртең менен мүрзөнү ачышыбыз керек. Эксгумация. Айзаданын ордуна ким көмүлгөнүн аныкташыбыз зарыл. Зуура апа келиңе карат. Айзаданын көздөрүндө коркунуч дагы эле бар эле. Апа, Рустам жалгыз эмес болчу. Ал телефонда байке баары даяр деп сүйлөшчү. Анын артында дагы бирөө бар. Рустамга бул планды ишке ашырууга кимдир бирөө жардам берген. Дал ошол учурда Зуура апанын телефонуна бейтааныш номерден сымс келди. Ал калтыраган кылдыруу менен телефонду ачты. Зуура, келиңиңдин тирүү калганы биздин катабыз. Бирок мүрзөнү ачтырсаңар, Рустамдан да жаман нерсеге туш болосуңар. Тынч отуруп Айзаданы жок кылгыла. Балбосо кийинки мүрзө сеники болот. Зуура апа телефонду колунан түшүрүп жиберди. Бул үйдүн сырлары алар ойлогондон да терең жана кандуу экени белгилүү болду. 5 үмүтсүз түн. Полиция Рустамды алып кетти, бирок Айзада менен Зуура апага каргоо үчүн бир кызматкерди калтырышты. Түн ортосунда алар канык бөлмөсүндө отурушту. Апа, биз бул жерден качышыбыз керек, деди Айзада шыбырап. Рустамдын байкеси ким экенин билбейбиз. Ал азыр бизди аңдып турат. Зуура апа терезени карат. Сыртта жамгыр төгүп, караңгылык өкүм сүрүп жатты. Күтүлбөгөн жерден дарбазанын алдында токтоп турган полициянын унаасынын сигналы катуу жана узакка созулуп чыңырып, анан күтүүсүздөн токтоп калды. Зуура апа менен Айзада бири-бирин карап, демдерин ичине катышты. Сырттагы полиция кызматкерине бир нерсе болду бир. Үнсүз калган күзөтчү. Дарбазанын алдындагы полиция унаасынын сигналы кескин токтогондо үйдүн ичиндеги жымжырттык кулакты тундуруп жиберди. Зуура апа менен Айзада бири-бирин карап, демдерин ичине катышты. Терезе жамгырдын тамчылары гана тарс-тарс уруп, сырттагы белгисиздиктен кабар берип жатты. Апа. Ал келди. Байке келди. Айзаданын үнү калтырап, эриндери көгөрүп кетти. Зуура апа карлыгына карабай, ичиндеги каргоо инстинктин ойготту. Ал жай басып барып, терезенин пардасын бир аз четтетти. Караодогу чырактардын жаргында полиция унаасы көрүнүп турду. Айдоочу тараптагы эшик ачык, бирок ичинде эч ким жок. Бир аз нарыраакта. Жамгырдын алдында полиция кызматкери кыймылсыз сулап жатканын көргөндө Зуура апанын жүрөгү оозуна кептелди. Ал өлүптүр деп шыбырады Зуура апа. Айзада, тез, арткы эшикти бекит. 2 сырдуу конук. Дал ошол учурда үйдүн негизги эшигинин кулпусунан темирдин кычыраган добушу угулду. Бирөө эшикти бузуп жаткан жок, тескерисинче, ачкыч менен ачып жаткандай өтө сабырдуулук менен аракет кылып жатты. Бул добуш Рустамдын мылтык атканынан да коркунучтуу эле. Зуура апа Айзаданы колунан кармап, ашканадагы жертөлөгө эмес, 2 кабатка, Рустамдын иш бөлмөсүнө карай сүйрөдү. Алар тепкич менен үйдө чыга баштаганда, төмөнкү эшик жай гана ачылып, ичкериге бирөөнүн киргени билинди. Зуура, мен сени акылдуу аял деп ойлочумун. Рустам экөөңөр тынч отурсаңар, баары жакшы болмок деген терең, калың үн үйдүн ичинде жаңырды. Зуура апа бул үндү тааныды. Бул анын маркум күйөөсүнүн эң жакын досу, шаардагы белгилүү ишкер Камил эле. Рустам аны ар дайым Камил байке деп чакырып, анын кеңештерисиз бир дагы иш баштачу эмес. 3. Биринчи аялдын тагдыры. Зуура апа менен Айзада Рустамдын иш бөлмөсүнө кирип, эшикти ичинен бекитишти. Бул жерде Рустамдын эски кагаздары, документтери толтура эле. Зуура апа подвалдан ала чыккан темир кутуну үстөлгө коюп, андагы кагаздарды кайрадан аңтара баштады. Анын көзүнө бир эски сүрөт урунду. Сүрөттө Камил менен Рустам кандайдыр бир курулуш объектисинин алдында кучакташып турушат. Сүрөттүн артына 1 кадам жасалды. Мүрзө сырын айтпайт деп жазылыптыр.
Апа, караңыз. Айзада Рустамдын үстөлүнүн астындагы жашыруун тартманы көрсөттү. Ал жерде бир блокнот жатыптыр. Зуура апаны ачып, окуй баштаганда денеси муздап кетти. Бул Рустамдын күндөлүгү эмес, бул алардын бизнесинин эсеби экен. Камил менен Рустам жылдар бою жалгыз бой, байлыгы бар аялдарды таап, аларды камсыздандырып, анан кырсыктан өлтүрүп, акчасын бөлүшүп келишкен экен. Рустамдын биринчи аялы да ошол пландын курмандыгы болгон. Демек Айзада, сенин кырсыгың бул Камилдин кезектеги планы болгон экен, деди Зуура апа титиреп. 4 темир эшиктин артында. Бөлмөнүн эшигин бирөө катуу сокку менен ургулай баштады. Зуура, ач эшикти. Кагаздарды бер. Эгер берсең, Айзаданы тирүү калтырам. Рустам баарын бузуп койду, бирок мен аны түрмөдөн чыгарып алам. Бизге тек гана Айзаданын өлгөнү керек. Камилдин үнү эми кардуу чыга баштады. Зуура апа Айзаданын көзүнө карады. Анын көздөрүндө эми коркунуч эмес, өч алуу оту жанды. Апа, ал бизди тирүү калтырбайт. Ал баарын билет. Бизге качуу керек, деди Айзада. Зуура апа иш бөлмөсүнүн терезесин карады. Төмөндө жаңбырдан улам тапурак жумшарып калган. Бул жерден секире албайбыз. Бирок Рустамдын бул бөлмөсүндө кичинекей сейф бар. Анын ичинде Камилдин бардык кылмыштарын тастыктаган диктофон бар экенин Рустам бир жолу мас болуп жатып айткан эле. Ал аны Камилге каршы камсыздандыруу катары сактап жүргөн. Зуура апа сейфтин кодун терүүгө аракет кылды. Ал Рустамдын туулган жылын, Айзада экөөнүн баш кашкон күнүн терди, бирок ачылган жок. Ошол учурда эшик тырс этип сынып кете жаздады. Апа, Рустамдын биринчи аялынын өлгөн күнүн тереңиз, деп кекирди Айзада. Зуура апа ошол суук датаны тергенде сейф чык этип ачылды. Ичинде шындыгында эле кичинекей диктофон жана Камилдин колу коюлган келишимдер жаткан эле. 5 түнкү качуу. Эшик талкаланып, Камил ичкери киргенде бөлмө бош эле. Терезе ачык, жаңгырдын шамалы пардаларды учуруп жатты. Камил терезеге чуркап барып төмөндү карады. Караңгылыктын ичинде, жаңгырдын астында эки аялдын сөлөкөтү бактардын арасына кирип баратканы көрүндү. Силер алыска кете албайсыңар. Камил телефонунан бирөөгө чалып, аларды бактын ичинен кармагыла. Тирүү калтырбагыла, деп буйрук берди. Зуура апа менен Айзада бактын ичинде чуркап баратышты. Алардын максаты Кошуна айылга жетип, полициянын чоң бөлүмүнө баруу эле. Бирок алардын артынан машинанын жарыгы жана иттердин үргөнү жакындап калды. Күтүлбөгөн жерден Айзада мүдүрүлүп жыгылды. Апа, колум. Колумду сындырып алдымы окшойт, деди алыйлап. Зуура апа тактоп артын карат. Аларды кууп келгендер абдан жакын калышкан эле. Диктофон Зуура апанын колунда. Айзада, ук мени. Сен жашсың, сен качышың керек. Мен аларды алаксытам. Мына бул диктофонду ал. Бул сенин азаттыгың. Зуура апа диктофонду келининин чөнтөгүнө салды. Жок, апа. Сизди таштабайм. Бирок Зуура апаны укпай, ордунан туруп, куугунчулар келе жаткан тарапка карай басты. Мен бул жердемин. Камил, менде баары бар, деп кекирди ал. Айзада көз жашын төгүп, караңгылыкка сиңип кетти. Ошол учурда Зуура апанын алдында Камилдин адамдары пайда болду. Бирок алардын арасында бирөө бар эле, аны көргөндө Зуура апанын үрөйү учту. Ал Рустам эле. Аны полициядан кимдир бирөө бошотуп жибергенбир. Сатылган мыйзам. Зуура апа жаңгырдын алдында титиреп туруп, алдында турган уулуна ишенбей карат. Рустамдын колунда кишен жок, тескерисинче, Камилдин адамдары сыяктуу курал кармап турат. Анын көздөрү мурдагыдан да муздак жана каардуу. Рустам, кантип? Сен полицияда эмес белең. Зуура апанын үнү чыкпай калды. Рустамдын жанында турган Камил мыскылдуу күлүп койду. Зуура, сен али жашсың. Бул шаарда мыйзамды полиция эмес,
акча башкарат. Рустамды бошотуу мен үчүн бир гана телефон чалуу болду. Эми келгиле, убакытты каратпойлу. Кагаздар менен диктофон кайда? Камилдин үнү жамгырдын добушунан да суук чыкты. Зуура апа чөнтөгүн сыйпалап, диктофон келини Азада менен кеткенин эстеп, ичинен бир аз тынчтанды. Бирок Рустамдын мындай саткындыгы анын жүрөгүнө ук болуп кадалды. Сен өз аялыңды өлтүрүп, акча үчүн апаңды да атууга даярсыңбы, Рустам? Зуура апа уулуна бир кадам жакындады. Мен сени ушул үчүн багып өстүрдүмбү? Рустам чечтерин кычыратып, мылтыгын жерге түшүрдү. Апа, сиз эч нерсени түшүнбөйсүз. Мен карызга батып кеткем. Камил байке мага жардам бербесе, мени эчак эле өлтүрүп кетишмек. Айзада, ал жөн гана курмандык. Мага диктофонду бериңиз, ошондо баары бүтөт. Сизди тынч калтырабыз. Эки такайдогу издөө. Камил Зуура апанын чөнтөктөрүн тинтип, эч нерсе таба албаганда, ачуусу келип, аны жерге түртүп жиберди. Ал диктофонду келинине берген. Азада алыска кете элек, колу сынган, изи менен тапкыла. Деп Камил өз адамдарына буйрук берди. Такойдун ичи прожекторлордун жарыгына толду. Иттердин үргөнү жакындап, Айзада үчүн куткарылуу үмүтү үзүлүп бараткандай эле. Зуура апа жерде жатып, ичинен Айзада, кач, кутул, деп дуба кылып жатты. Айзада болсо жамгырдан улам тайгак болуп калган жардын четинде, колунун оорусуна чыдабай, демин ичине катып жашынып жаткан. Ал куугунчулардын жакындап калганын, жарыктардын бактардын арасынан өтүп жатканын көрүп турду. Диктофонду колуна бекем кысып, эгер мени кармаса, муну жок кылышым керек деп ойлоду. Үш эски мүрзөнүн сыры. Камилдин адамдары Айзаданы издеп жатканда, Рустам апасынын жанына келип, аны үйдө тургузду. Апа, кетиңиз бул жерден. Сизди үйгө жеткирип коюшсун. Мындан ары аралашпаңыз, деди Рустам акырын үн менен. Анын үнүндө кичине болсо да адамдык сезим калгандай сезилди. Рустам, токто. Сен билесиңби, Айзаданын ордуна көмүлгөн кыз ким экенин? Зуура апа уулунун көзүнө тике карат. Рустамдын өңү куп-куу болуп кетти. Мага баары бир. Ал кимдир бирөөнүн куучагы болчу. Камил байке таап келген. Жок, Рустам, ал кыз Камилдин өзүнүн тууганы болгон. Ал сени гана эмес, өз жакындарында акча үчүн курмандыкка чалат. Диктофонда Камил сени кантип алдаганы, сенин бүт мүлкүңдү өзүнө кантип жаздырып алганы тууралуу далилдер бар. Сен ал үчүн жөн гана күнөөгөрсүң. Баары бүткөндө ал сени да жок кылат. Рустам Камил тарапка шектүү карап калды. Камил болсо бул учурда кимдир бирөө менен телефондон сүйлөшүп, ооба, эки аялды тең жок кылабыз, Рустамды болсо полицияга кайра тапшырабыз, баарын анын мойнуна илебиз деп жатканын Рустам кулагынын учу менен угуп калды. Төрт күтүлбөгөн бурулуш. Айзада жашынган жеринен чыгып, такойдун тереңине, эски көрүстөн тарапка карай кача баштады. Ал жерде анын өзүнүн жаңы казылган мүрзөсү бар эле. Камилдин адамдары анын изине түшүп, көрүстөнгө чейин кууп келишти. Мына, өз мүрзөңө өзүң келиптирсиң, келин. Камилдин оң колу болгон кара тору киши тапанчасын Айзадага кезеди. Дала ошол учурда такойдун ичинен ок атылды. Камилдин адамы колун кармап жерге кулат. Бактардын арасынан Рустам чуркап чыкты. Айзада, кач. Апамды алып, унаага бар. Деп кыйкырды Рустам, ал Камилге каршы чыгууну чечкен эле. Бирок Камил да даяр эле. Ал өзүнүн унаасынан түшүп, Рустамды көздөй ок чыгарды. Сен акмаксың, Рустам. Сени куткарам дедим эле, бирок сен өлүмдү тандадың. Бес мүрзөдөгү кармаш. Ок Рустамдын ийинине тийди. Ал жерге кулап, бирок тапанчасын кое берген жок. Айзада Рустамдын жанына чуркап келип, аны тургузууга аракет кылды. Рустам, жүрү, кетели. Деп ыйлады Айзада. Жок. Диктофонду алда, чурка, Рустам кансырап жатты.
Камил жай басып алардын жанына келди. Анын жүзүндө жеңиштин күлкүсү бар эле. Болду, оюм бүттү. Диктофонду бергиле, ошондо балким тез өлтүрөөрмүн. Ошол учурда мүрзөлөрдүн арасынан Зуура апа чыгып келди. Анын колунда Камил мурда көрбөгөн Рустамдын иш бөлмөсүнөн алынгандагы бир маанилүү документ бар эле. Камил, сен унутуп калдыңбы? Бул көрүстөндө сенин гана эмес, сенин атаңдын да сырлары көмүлгөн. Эгер азыр тактообосоң, мен бул жерди азыр эле өрттөп жиберем. Зуура апанын колунда от алдыргыч жана бензин куюлган бөтөлкө бар эле. Камил тактоп калды. Ал бул жерде жашыруун көмүлгөн дагы бир нерседен корко турганы байкалды. Сен аны кайдан билесиң? Камилдин үнү калтырап кетти. Мүрзөдөгү титирөө. Камилдин колундагы тапанчасы титиреп кетти. Анын жүзүндөгү муздак текебердик бир заматта коркунучка алмашуудай болду. Зуура апанын колундагы бензин куюлган бөтөлкө жана от алдыргыч жамгырдын алдында коркунучтуу жаркылдап турду. Сен ал мүрзөнү кайдан билесиң? Ал жерде эч нерсе жок. Ал эски уламыш. Камилдин үнү калтырап, Зуура апага бир кадам жакындады. Уламыш эмес, Камил, сенин атаң менен менин күйөөм бул бизнести чогуу башташкан. Бирок менин күйөөм акыркы учурда баш тартмак болгондо, сенин атаң аны дал ушул жерге, белгисиз мүрзөгө көмгөн. Мен баарын көрүп тургам. Зуура апанын көзүнөн жаш эмес, кек учкундары чачырап турду. Ошол мүрзөнүн ичинде сенин атаңдын гана кылмышы эмес, сенин бул кылмыштуу дүйнөгө кандайча келгениң тууралуу далилдер бар. Эгер мен бул жерди өрттөсөм, сенин бүткүл өтмөгүң күлгө айланат. Эки Рустамдын акыркы күчү. Жерди кансырап жаткан Рустам апасынын сөздөрүн угуп, нес болуп калды. Ал атасын кырсыктан өлдү деп ойлоп келген. Көрсө, ал Камилдин атасынын колунан каза таптыр. Рустамдын ичиндеги өкүнүч жана ачуулануу ага соңку күч-кубат берди. Ал тиштенип жатып, жердеги тапанчасын колуна алды. Камил, сен мени атасыз калтырып, анан мени кылмышкер кылдыңбы? Рустамдын үнү жер алдынан чыккандай угулду. Рустам ок чыгарганга үлгүргөн жок. Камилдин адамдарынын бири Рустамды көздөй атырылды. Бирок Айзада колунун ооруганына карабай, жандагы оор таш менен куугунчунун бутуна чаап жиберди. Такойдун ичинде нагыз баш аламандык башталды. Үш көлөгөнүн пайда болушу. Дал ошол учурда көрүстөндүн тереңинен, бактардын арасынан апак кийинген бир сөлкөт көрүндү. Жамгырдын пардасынан улам анын жүзү бүдөмүк, бирок кыймылы өтө жай жана коркунучтуу эле. Айзада. Камилдин адамдарынын бир корконунан артка чегинди. Ал тигил жакта да турат. Камил артына жалт карат. Чындыгында эле, Айзада анын маңдайында турса, мүрзөлөрдүн арасында ага окшогондагы бирөө басып келе жатты. Бул Рустамдын биринчи аялынын 5 жыл мурун жоголгон келиндин элесине окшош эле. Бул эмне деген оюң? Кимсиңер? Камил жиндидей болуп туш келди, ок чыгара баштады. Октор бактарга тийип, көрүстөндөгү тынчтыкты талкалап жатты. Бирок ак көлөгө жакындай берди. Бул Айзаданын пландагы шериги эмес, Зуура апанын Камилди коркутуу үчүн колдонгондагы бир жашыруун адамы, Рустамдын тирүү калган, бирок жашыруун жашап жүргөн биринчи аялы эле. 4. Чындыктын ачуу даамы. Камил, сен мени өлдү деп ойлодуң беле? Ак көлөкө жарыкка чыкты. Бул чындыгында эле Рустамдын биринчи аялы Саадат болчу. Анын жүзүндөгү терең тыртык Камилдин белеги эле. Мен 5 жыл бою ушул күндү күттүм. Рустамды сен кантип алдап, мени өлтүрүүгө буйрук бергениңди баары билет. Рустам Саадатты көрүп, мээсине ток тийгендей болду. Саадат, сен тирүүсүңбү? Рустамдын көзүнөн жаш шарголуп акып кетти.
Ал Саадатты өзі өлтірдім деп ойлап 5 жыл бойы виждон азабында жүрген эле. Көрсө Камил аны мас кылып, сен аны өлтірдің деп ишендирип койгон экен. Камил тузакка түшкөнүн түшүндү. Ал жалгыз калды. Анын адамдары полициянын унааларынын үнүн алыстан угуп, туш-тушка кача башташты. 5 көрүстөндөгү жарылуу. Мен баары бир жеңилбейм. Камил Зуура апаны көздөй атырылды. Ал анын колундагы документтерди тартып алууну көздөдү. Зуура апа бензин куюлган бөтөлкөнү Камилдин бут алдына ыргытып, от алдыргычты күйгүздү. Тозакты күй, желмөгүз, деп кикирди ал. Жамгырга карабастан бензин лап этип күйүп, Камилди от курчап алды. Ал жан талашып кыйкырып жерге оонай баштат. Дал ушул учурда полициянын атайын багыттагы отряды көрүстөнгө кирип келди. Айзада чөнтөгүндөгү диктофонду колуна бекем кармап, Рустамдын жанына чуркап барды. Рустам, чыда. Баары бүттү, деди ал аны кучактап. Бирок Рустамдын көздөрү жумулуп бара жатты. Ал Саадат менен Айзаданын жүзүнө акыркы жолу карап: «Кечиргиле», деп шыбырат. Полиция Камилди кармап, жалынды өчүрүп жатканда, Зуура апа атасынын мүрзөсүнүн жанында тизелеп отуруп калды. Ал көп жылдык сырды ачып, келиндерин сактап калды, бирок уулунан айрылып жаткандай эле бир. Тез жардамдын ырыгы. Көрүстөндүн үстүндөгү асманды тез жардамдын жана полиция унааларынын көк кызыл чырактары жарык кылып турду. Жамгыр басылганы менен аба муздак жана оор эле. Рустамды замбилге салып бара жаткан дарыгерлердин шашылыш кыймылдары Зуура апанын жүрөгүн титиретти. «Балам, Рустам, чыда, мени таштаба». Зуура апа уулунун канга боелгон колунан кармап, унаанын артынан чуркап баратты. Айзада менен Саадат бири өлгөн деп жарыяланган, экинчиси жоголгон деп эсептелген эки келин бири-бирин карап турду. Алардын тагдыры окшош, экөө тең бир эле зулумдуктун курмандыгы болушкан. Эми алар тирүү өлөстер сыяктуу тирүүлөрдүн арасына кайтып келишти. Эки Саадаттын сыры. Оорукананын коридорунда күтүү убактысы башталды. Рустам операция бөлүмүндө өмүр үчүн күрөшүп жаткан. Зуура апа дубалга сүйүнүп Саадатты жанына чакырды. «Саадат, айланайын, 5 жыл бою кайда жүрдүң? Сени Рустам өз колу менен өлтүрдүм деп ишенип, күнү-түнү ичип, өзүн жеп келбедиби?» деди Зуура апа келинин кучактап. Саадаттын жүзүндөгү тыртык айдын жарыгында даана көрүнүп турду. «Апа, Рустам мени аткан эмес. Ал түнү Камил аны атайын мас кылып, Рустамдын колуна курал карматып, мага багыттаган. Бирок Рустамдын колу титиреп, ок мага эмес, жаныма тийген. Мен корконумдан эс учумду жоготуп жыгылганда, Камил Рустамды сен аны өлтүрдүң, эми качышың керек деп алып кеткен. Ал эми мени көмүп салам деп такойго алып барганда, мен качып кутулдум. 5 жыл бою тоодогу алыскы бир айылда жашынып жашадым. Сиз мени таап, убакыт келди дегенче күттүм». Зуура апа башын ийкейди. Ооба, Саадатты 5 жыл мурун жараланган абалында Зуура апа өзү таап, Камилден көргөө үчүн жашыруун айылга жөнөткөн эле. Бул анын Камилге каршы даярдаган эң негизги куралы болчу. Үшторго түшкөн Камил. Полиция бөлүмүндө Камилге сурак башталды. Анын денесинин бир бөлүгү күйүп таңылган абалда болсо да, ал дагы эле текебердигин жоготкон эмес. «Силерде мага каршы эч кандай далил жок. Ал аялдар жөн гана жиндилер. Алардын сөзү сотто өтпөйт», деп кыйкырып жатты Камил. Бирок тергөөчү Айзада берген диктофонду үстөлгө койгондо Камилдин үнү өчтү. Диктофондон анын Рустам менен камсыздандыруу акчасын кантип бөлүшү, адамдарды кантип жок кылуу тууралуу сүйлөшүүлөр даана угулуп жатты. Эң негизгиси, Камилдин жогору жактагы кажоюну тууралуу айткан сөздөрү жазылган эле. «Камил, сен ким үчүн иштеп жатканыңды билебиз. Султанов деген ким?» Тергөөчүнүн суроосу Камилди титиретип жиберди. Султанов шаардагы эң ири камсыздандыруу империясынын башчысы жана саясий фигура эле.
Көрсө Камил болгону анын иш аткаруучусу гана болгон. 4 ооруканадагы коркунуч. Айзада оорукананын фойесинде суу ичип жатып, ак халат кийген. Жүзү шашырылган бир адам. Анын кыймылы дарыгерлердикине такыр окшош эмес, өтө шашылыш жана шектүү эле. Саадат: апа, тез Рустамга. Айзада тепкичтер менен үйдү чуркады. Алар реанимацияга жетип барганда бейтааныш адам Рустамдын тамырына кандайдыр бир сууктукту сайганы жаткан экен. Токто, кимсиң сен? Айзада бейтааныштын колуна жармашты. Кыска убакытка созулган алышуу башталды. Ал киши Айзаданы түртүп жиберип качып кетүүгө аракет кылды. Бирок коридордо турган полиция күзөтчүсү аны кармап калды. Анын чөнтөгүндө Рустамдын жүрөгүн токтотуучу күчтүү дары бар шприц табылды. Бул Камилдин кожоюну Султановдун изин жашыруу үчүн жиберген киши өлтүргүчү эле. Рустам тирүү калса, Султановдун бүткүл бизнеси күймөк. Биз үмүттүн учкуну. Операциядан кийин дарыгер чыгып, чарчаган жүзү менен Зуура апага карат. Операция ийгиликтүү өттү. Ок маанилүү органдарга тийген эмес, бирок ал көп кан жоготту. Эми баары анын өзүнүн жашоого болгон каалоосунан көз каранды. Ал азыр терең уйкуда. Зуура апа эки келинин кучактап Кудайга шүгүр кылды. Биз жеңдик деп шыбырады Айзада. Бирок Саадат терезени карап кабагын түйдү. Жок, Айзада Камил камалганы менен, Султанов эркиндикте. Ал бизди тынчкай бойт. Биз Рустам ойгонгуча аман калышыбыз керек. Ошол учурда Зуура апанын телефонуна белгисиз номерден видео чалуу келди. Ал экранды ачканда алардын үйүнүн өрттөнүп жатканын көрдү. Султанов алардын бүткүл өтмүшүн жана далилдерин жок кылууну чечкен эледир. Оттун ичиндеги чындык. Зуура апанын телефонунун экранында алардын көп жылдык тарыхы камтылган үй отко оранып жатты. Жалын ушунчалык бийик көтөрүлүп, Атыгүл видеонун үнүнөн үйдүн ичиндеги буюмдардын чыртылдап күйгөнү угулуп турду. Менин үйүм. Менин бүткүл өмүрүм Зуура апанын колунан телефону түшүп кетти. Султанов бул өрт менен бир гана далилдерди эмес, Зуура апанын кайра кайтып бара турган жерин да жок кылды. Бул ачык эскертүү эле, силерде эми эч нерсе калган жок, кийинки кезек силердики. Бирок Саадат апасын ийининен бекем кучактап кулагына шыбырат. Апа, капа болбоңуз. Үй бул тек гана таш менен жыгач. Эң башкысы, биздин колубузда Камилдин диктофону бар. Султанов ошол үчүн өрттүп жатат, ал коркуп жатат. Эки Султановдун чабуулу. Эртеси күнү таң атпай ооруканага белгилүү адвокаттар жана кабарчылар толбу келишти. Аларда Султанов жиберген эле. Алар Айзада менен Саадатты өлгөн адамдардын атын жамынып алган алдамчылар деп айыптап, коомчулукка жалган маалымат тарата башташты. Бул аялдар Рустам Саматовдун байлыгына ээ болуу үчүн анын апасын маң кылып алышкан. Деп кекирип жатты адвокаттардын бири телекамерага. Султанов өзүнүн таасирин колдонуп, полициянын жогорку жетекчилигине басым жасап, Камилди камактан чыгарууга аракет кыла баштады. Ооруканадагы полиция күзөтү да күтүүсүздөн алмаштырылып, бейтааныш, суу көздүү адамдар келди. Зуура апа Курчоодо калганын түшүндү. Эки келиндин анты. Оорукананын тар бөлмөсүндө Айзада менен Саадат Рустамдын киребетинин жанында турушту. Рустам дагы деле эсине келе элек болчу, бирок анын дем алуусу турукташкан. Саадат эже, биз азыр аракет кылбасак, Султанов бизди бул жерден тирүү чыгарбайт, деди Айзада диктофонду колуна алып. Бизге Султановдун өзүнө баруу керек. Анын эң алсыз жерин табышыбыз зарыл. Саадат бир аз ойлонуп туруп, башын көтөрдү. Султановдун бир кызы бар. Ал анын жалгыз мураскери жана Султанов аны дүйнөдөгү эң таза адам катары өстүргөн. Кызы атасынын кандуу бизнеси тууралуу эч нерсе билбейт. Эгер биз далилдерди ага көрсөтсөк, Султановдун ички дүйнөсү талкаланат. Бул биздин акыркы мүмкүнчүлүгүбүз. 4 Зуура апанын жашыруун картасы.
Зуура апа келиңдеринин сөзүн угуп отуруп ордунан турду. Ал өзүнүн халатынын ички чөнтөгүнөн эски, тот баскан ачкычты сууруп чыкты. Балдарым, Султанов менин үйүмдү өрттөгөндө баарын жок кылдым деп ойлоду. Бирок ал менин эски сандыктарымдын биринде атаңардан калган сейфтин ачкычы бар экенин билчү эмес. Ал сейф үйдө эмес, биздин эски бакчадагы кароолчунун үйүнүн астында көмүлгөн. Ал жерде Камилдин гана эмес, Султановдун өзүнүн колу менен жазылган кылмыштуу келишимдер бар. Камилдин атасы өлөр алдында мага ишенип тапшырган эле. Айзада менен Саадат бири-бирин карап үмүт оту жанды. Султанов издеп жаткан чыныгы далилдер ошол жерде эле. Бес Рустамдын ойгонушу. Дал ушул учурда бөлмөдөгү мониторлордун үнү өзгөрдү. Рустамдын манжалары акырын козголуп, ал көзүн ачты. Анын көз карашы алгач бүдүмүк болгону менен кийин Зуура апага, анан эки келиңине тактолду. Апа. Анын үнү ушунчалык алсыз, бирок так чыкты. Саадат. Айзада. Кечиргиле мени. Мен баарын билгем. Султанов мени коркуткан. Эгер мен Айзаданы өлтүрбөсөм, ал сизди өлтүрмөк, апа. Рустам көзүнөн жаш агызып, Султановдун эң коркунучтуу сырын айтты. Ал жерде эски бакчада бир гана кагаздар эмес. Ал жерде Султановдун өзүнүн колу менен өлтүрүлгөн биринчи өнөктүшүнүн сөөгү бар. Мен баарын өз көзүм менен көргөм. Бул сөздөрдү укканда бөлмөдөгүлөрдүн баары нес болуп калышты. Эми Султановго каршы бир гана диктофон эмес, киши өлтүрүү боюнча тирүү күбө жана далил бар эле. Бирок ошол маалда бөлмөнүн эшиги катуу ачылып, ичкериге полиция кийиминдеги, бирок беттерине маска кийген куралчан адамдар кирип келишти. Баарыңар дубалга. Диктофонду бергиле. Деп бакырды алардын башчысы. Султанов өзүнүн өлүм отрядын жиберген эле бир. Ооруканадагы тозок. Оорукананын тар коридорунда куралчан адамдардын пайда болушу өлүмдүн деми келгендей эле таасир этти. Маска кийген желдеттер диктофонду алуу үчүн мылтыктарын Зуура апага бакташты. Бирок алар бир нерсени эске алышкан жок. Саадат 5 жыл бою тоонун катал шартында жашап, аман калуу үчүн күрөшүп, нагыз жоокерге айланган эле. Диктофонду алгыла, деп буйрук берди башчысы. Ошол замат Саадат жандагы темир медициналык столду бар күчү менен желдеттерди көздөй түртүп жиберди. Идиш аяктар, шприцтер жерге чачырап, ызы чуу түштү. Саадат дубалдагы өрт өчүргүчтү, огнетушитель, жулуп алып, аны иштетип жиберди. Бөлмө ичи апак түтүнгө толуп, желдеттердин көзү көрбөй калды. Качкыла. Тепкич менен ылдый. Саадат Айзада менен Зуура апаны алдыга сүйрөдү. Алар Рустамды калтырып кетүүгө мажбур болушту, бирок ошол учурда коридордон чыныгы полициянын сиреналары угулуп, Султановдун адамдары артка чегинүүгө аргасыз болушту. Тергөөчү өзүнүн ишенимдүү тобу менен жетип келген эле. Эки Султановдун кызынын пайда болушу. Айзада менен Саадат ооруканадан аман эсен чыгып, эски бакчаны көздөй жөнөшмөкчү болушканда, алардын жолун кымбат баалуу ак унаа тосту. Унаадан жаш, сулуу жана абдан тыкан кийинген кыз түштү. Бул Султановдун жалгыз кызы Элнура эле. Сиздер менин атамды эмнеге айыптап жатасыздар? Элнуранын үнү титиреп турду. Мен атамдын кагаздарын көрүп калдым. Сиздердин атыңыздар ал жерде жүрөт. Менин атам киши өлтүргүч эмес. Саадат Элнуранын көзүнө тике карат. Элнура, сенин атаң сени таза дүйнөдө өстүргөнү менен, ошол тазалык биздин каныбыз менен сатылып алынган. Эгер чындыкты билгиң келсе, биз менен жүр. Атаңдын чыныгы жүзүн бүгүн өз көзүң менен көрөсүң. Элнура бир аз батынып туруп, алардын унаасына отурду. Ал өз атасынын желмукуз экенине дагы деле ишенгиси келбей жаткан. Эски бакчадагы кандуу табылга. Түн ичинде алар Султанов өртүп жиберген үйдүн жанындагы эски бакчага жетип келишти. Ал жерде караолчунун эски үйү жарым жартылай урап калган эле.
Зуура апа тот баскан ачкычы менен полдун астындагы жашыруун люкту ачты. Айзада менен Саадат полду казып башташты. 1 метрдей тереңдикте алар катуу темир кутуга туш болушту. Бирок кутууну чыгара беришкенде анын астынан адамдын сөктөрү көрүндү. Элнура муну көрүп чыңырып жиберди. Бул Султановдун биринчи өнөктүшү, деди Зуура апа титиреп. Султанов аны 15 жыл мурун дал ушул жерде өз колу менен өлтүрүп, кагаздарын тартып алган. Сейфти ачышканда ичинен Султанов болушуна жол ачкан бардык кандуу келишимдер, пара берүү схемалары жана адам өлтүрүүгө буйруктары жазылган блокнот табылды. Бул Султановдун империясын кулатуучу эң чоң бомба эле. 4 аждаханын келиши. Демек таптыңыздарбы деген муздак үн алардын артынан угулду. Алар артына бурулганда Султановдун өзүн жана анын куралчан күзөтчүлөрүн көрүштү. Султановдун жүзүндө эч кандай коркунуч жок эле, ал аябай ачуулуу болчу. Зуура, сен менин өмүрүмдү талкаладың. Эми мен сенин тукумуңду бир аталы жок кылам. Султанов күзөтчүсүнө ок атууга ишарат кылды. Бирок ошол учурда Элнура бактардын арасынан чыгып атасынын алдына туруп калды. Ата, токто. Элнуранын көзүнөн жаш куюлуп жатты. Бул сөктөр чынбы? Сен чындап эле ушул иштерди кылдыңбы? Султанов кызын көрүп колондагы тапанчасы түшүп кете жаздады. Анын дүйнөсүндөгү жалгыз таза нерсе кызынын алдындагы абийири эле. Элнура, сен бул жерде эмне кылып жүрөсүң? Кет бул жерден. Султановдун үнү калтырап кетти. Жок, эгер сен буларга ок атсаң, биринчи мага ат. Сенин байлыгың мага керек эмес. Мен сенин ким экениңди эми билдим. Сен менин атам эмессиң.